Бүгүн 11 майда Борборубуздагы улуттук китепкананын Чыңгыз Айтматов залында белгилүү илимпоз, жазуучу, публицист, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 2021-жылдагы Алтын калем сыйлыгынын ээси Топчугул Шайдуллаеванын Балакана аттуу прозалык жинагынын бет ачары болуп өттү. Сөздүк корубузга ушул Балакана ар бир чыгарманын артында миссия турат. Ал жөн эле жаралбайт. Ал жөн эле бир нерсени баяндап койбойбуз. Ошонун кайсы бир деңгээлде адамдар окуса, сабак алса, турмушуна, ошол адамдардын турмушуна пайдасын тийгизсе, кичине болсо да аларды ойлонтуп калса, ошондо ал жазуучунун жеңиши да. Мен ушул өзүмдүн каармандарым, окурмандарымдын эсинде калса деген менде ушундай бир ойлор болгон да, ушундай максаттар болгон. Анан бүгүнкү жолугушуудан мен билип атам, көп каармандарымды айтып атышат бүгүнкү келгендер. Демек алардын эсинде калыптыр. Анан ошо каармандар, алар кайсы бир жагынан ошо биздин жашообузга үлгү болушу керек. турган адамы да жок. Китептин таанытмасына адабият жана илим чөйрөсүнүн бир катар белгилүү өкүлдөрү, көркөм адабиятты сүйгөн окурмандар келип катышып, өз ойлорун ортого салышып, кызыктуу пикирлерин айтышты. Мына Балакана деген китеп бүгүн бет ачарын жасап атабыз, ак жол каалайбыз, ак батабызды беребиз. Топчугул сага бере турган кеңешим ушул, өзүңө сүйлөшкөндө айттым эле, ушул жолуңан адашпа, аңгемени жазганды токтотпа. Анан башка дагы бизде акын жазуучу кыздарыбыз акча табабыз деп проекттер жүрүп кеткен, ошо менен адай таштап койчу эле. Ошон үчүн майда чүйдө нерсеге алаксыба. Кут болсун. Биздин арабызда дагы бир жакшы, мыкты прозаик чыкканы бүгүнкү күндүн жакшы окуясы, айта турган, сүйлөй турган, сыймыктана турган сөз деп эсептейм. Ак батабызды беребиз китебине, өзүнүн жолун тапсын адабияттан, өзүнүн ордун тапсын, сен өзүң чыйрыңан адашпагын. Балакана китеби жалпысынан 19 аңгемеден турат жана анын ичинен 15 аңгеме буга чейин гезит журналдарда, соц тармактарда жарык көрө элек аңгемелер. Адабий талкууда сөз сүйлөгөн илимпоз, адабиятчы жана калемдештеринин пикирине таяна турган болсок, Топчугул эженин жазуучулук өзгөчөлүгү, анын белгилүү бир аймакка тиешелүү диалектилик сөз байлыктарын өз чыгармаларында ыктуу, кылдат, чебер колдоно билгендиги, мындан тышкары ошол эле аймакка тиешелүү жашоо образынын өзгөчөлүктөрүн да өз чыгармаларына камтып, жыйынтыгында кызыктуу сюжеттерди таап, андагы көйгөйлүү маселелерди жазуучулук ыкмага салып өтө тереңден ачып бере алган. Негизинен жазуучунун чыгармаларынын көпчүлүк бөлүгү аял жашоосун сүрөттөөгө арналган. Мунун бирден бир себеби Топчугул эже көп жылдар бою социалдык жана гендерлик темаларды тереңдеп, изилдеп жүрүп, күнүмдүк карапайым турмуштагы аялдардын жеке жана жалпы көйгөйлөрүнүн түпкүлүгүн аныктап түшүнгөндүгүндө десек да болот. Бүгүн Топчугул Шайдуллаева эженин мына китебинин бет ачарында катыштык. Мен абдан кубанычта болдум. Бул Балакана китебинин чыгышына дагы, мына бүгүн бет ачары болгонуна дагы. Анткени деген, мына ошол жаңы чыккан аңгемелеринин биринчи окурманы болдум эженинчи. Биринчи окурманы болдум. Улам жазып жөнөтөт чыгармаларын, аңгемелерин. Мына ушунда эмнеге таң калдым. Ар бир аңгемеси менин эсимди эки кылып коюп атты. Анан эже дедим, бул сизге кайдан эле келип калат мындай идея? Кайдан биз күндө көзүбүз менен көрүп, жанында жашап жүргөн нерселерди эле сиз бир башкача укмуш ракурстан көрсөтүп атасыз. Кичинекей алаканга сыя турган кичинекей аңгемелердин ичине бир ушундай ойлорду батырып коюп атасыз. Чоң ойлорду да аябай таң калдым. Таң калганчалык бар. Анткени деген мурда Чыныгүл деген аңгемесин, Орунчаны окуп абдан таң калып жүрсүм эженин. Да башка чыгармалары бар, Долу, мурдагы Кызыл өрүк китебине чыккан. Бул ирет эже жаңы деңгээлге көтөрүлдү да. Жаңы жаңы аңгемелери менен жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Мен коркпой туруп айталам, дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү эженики. Сөздүк корубузга ушул Балакана деген аталыш менен киргизди окшойт да эженин табылгасы да ушул.